Mana. Chiqib ketdi. O'zbekistonda elektromobil unasi tun ichida haydovchisi yo'q жүрүп ketип, үйдүн дарбазасын бузуп, андан кийин дубал тосмону сүзүп токтогонун көрүүгө болот. Бул видеону электромобиль сүйүүчү досуңузга жиберип коюңуз. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ikisini chiqib qolgan. Кадам жайда жеңил унаа ала салып, айдоочу аял ооруканага жеткирилди. Бүгүн 19-ноябрь күнү Кадам жай районунун Көктал аймагында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу көйлөр билдиришти. Маалыматка караганда Ош Баткен Разаков унаа жолунда Toyota үлгүсүндөгү жеңил унаа ала салып кеткен. Анын кесепетинен унааны башкарып бара жаткан аял жабыркап, Кадам жай райондук жалпы дарыгерлик практика борборуна жеткирилген. Бишкекте автобустун ичинде тамеки чеккен айдоочуга 3000 сом айып салынды. Айдоочу коомдук транспортто тамеки чеккен фактынын негизинде айдоочуга 83-чү берененин негизинде мыйзам бузуу боюнча тиешелүү протокол түзүлдү. Президент депутаттарга кызматтык унаа берүүдөн баш тартты. Бүгүн вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев эл өкүлдөрүнө кызматтык унааларды кайтарып берүүнү сунуштаган. Ал унаалар депутаттарга эл менен тыгыз иштешүүгө жана маселелерди аймактарда чечүү үчүн керектигин айткан. Буга чейин президент аталган мыйзам долбоорун артка кайтарган эле. Жогорку кеңештин комитетинин отурумунда финансы министринин орун басары Жибек Дүйшеева бул үчүн кошумча унаалар менен айдоочуларды жумушка алуу керектигин 2025-2026 жылга карата бюджетте акча каралбаганын айтты. Жыйынтыгында депутаттар мыйзам долбоорун четке какты. Кылмыш ордунан качкан айдоочу 1 айдан соң кармалды. Жол кырсыгы 5-октябрда болжол менен саат 21:45-те Дянсиопин жана Интер Гелпо көчөлөрүнүн кесилишинде болгон ак түстөгү жеңил автоунаа 13 жаштагы жигит башкарып бара жаткан скутерди сүзүп кеткен. Автоунаанын айдоочусу окуя болгон жерден качып кетип, ал эми скутердин айдоочусу ооруканага жеткирилген. Тартип сактоо органдары унааны жана аны башкарган айдоочуну аныкташты. 17 жаштагы жаран кармалып, автоунаа айып унаа токтотуучу жайга коюлду. Айдоочу мындан аркы териштирүү үчүн тергөө кызматына жеткирилди. Булак Сокол Медиа.